Бактыгүл Иманбек кызы. Кумтөр башка, көчмөндөр мурасы башка. Көчмөндөр мурасы бул холдинг. Бир нече ири компаниялардын башын бириктирген бул холдинг. Бул жерде бир эле кумтөр болбойт. Бир нече ири компаниялар башы биригип 500 000 кызматкерлер иш алып барат. Бул депутат айтып жаткан мекеменин ижара акысын кумтөр эле төлөбөйт. Ончакты компания болсо $50 000 ар бир компаниянын бюджетинен теңме-тең бөлүнөт да. Кудайды карап атырылсаңар болбойбу? Анан дагы кече жакында эле кумтөр ишинин ызы-чуусуна карабай, ички ишмердүүлүгүн тейлеп, тескеп, кылында кыйшайтпай алдыга сүйрөп кеткенде Теңиз Бөлтүрүк азамат деп жаткандарга бүгүн эмне болду? Теңиз Бөлтүрүк чаң жутуп, миллиондорду казынага төгүп берсе жакшы. Эми бир гана кумтөр эмес, башка да компаниялардын башын бириктирип, холдинг түзүп, кумтөрдүн кирешесинен кеңсеге каражат бөлсө жаманбы? Төмөндөгү депутат холдинг деген эмне экенин билбейби? Билбесе уят болбой эле койсо болмок. Мындай пикирин соц тармактын активдүү колдонуучусу жарандык активист Бактыгүл Иманбек кызы Facebook соц тармагына жазып калтырды. Урматтуу депутаттар, урматтуу Талант Маматович, урматтуу Алмаз Акунжанович, өзүңүздөргө жакшы белгилүү 2021 жылдын декабрь айында Министрлер кабинетинин чечими менен улуу көчмөндөр мурасы деген чоң мамлекеттик холдинг түзүлгөн. Анын жетекчиси болуп Канаданын жараны Теңиз Бөлтүрүк дайындалган. Тилекке каршы коомчулукта Теңиз Бөлтүрүк жөнүндө урматтуу Алмаз Акунжанович абдан сөз көп. Тендерлер боюнча, андан башка кеңселери боюнча мурда Теңиз Бөлтүрүккө чейин булар учкун деген мамлекеттик ишканада отурушкан. Азыр болсо шаардын так центринде Киевская Памфилова көчөсүндө абдан чоң офисти ижарага алышты. Мен балдарды жиберип байкаттырдым. Абдан кымбат экен, айына $50 000 тегерегинде ижара төлөшөт экен. Бул абдан туура эмес деп эсептейм. Анткени азыр мамлекетте бош ишканалар абдан көп. Ошолорду алып иштетсе болмок. Ага кеткен каржыны башка булактарга жумшасак болмок. Урматтуу Алмаз Акунжанов, ушуну бир контролго алып коюңузду суранам.